Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош ТВ телеканалындагы коңгуроо көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Көрсөтүүнү мен Гүлжан Ажиматова алып барам. Биз коомчулуктагы көйгөйлүү маселелерди жана ошондой эле алдын алуу аракеттерине көбүрөөк көңүл буруп келебиз. Ал эми бүгүнкү чыгарылышыбызда 2-Борбор кала Ош шаарындагы курулуштар жана ошондой эле бүгүнкү күндө көпчүлүк эле айтып келген мыйзамсыз жүргүзүлүп жаткан курулуштар туурасында сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга атайын конокторду чакырып алганбыз. Мен бүгүнкү студияга чакырылган коноктор менен сиздерди тааныштырып өтсөм. Саламатсыздарбы урматтуу биздин чакырылган коноктор, куш келипсиздер. Бүгүнкү ушул чакырылган теманын алкагында сиздер менен маанилүү маек курабыз деген ишеничтебиз. Ажимурат Жолдошов, Ош регионалдык шаар курулушу жана архитектура боюнча башкармалыгынын башчысы, Ош шаарынын башкы архитектору. Гүлгакы Мамасалиева, Интербилим коомдук уюмунун Оштогу бөлүмүнүн башчысы. Бүгүн биз жогоруда айттык, чындыгында курулуштар жөнүндө жалпы эле сөз кылганда эң негизги маселе, көйгөйлүү, маанилүү маселеси бул мыйзамсыз курулуштар экендиги айтылып келет да. Ажимурат мырза, мына алгач курулуштар эмне үчүн мыйзамсыз негизде башталып келгендигинин себеби жөнүндө айтып өтсөңүз. Рахмат. Негизинен биздин башкармалыкта көзөмөл функциябыз жок. Ошондой болсо дагы биз шаарыбызда жүргүзүлүп жаткан курулуштарды ошол алардын бир тартипке алып келиш үчүн биздин башкармалыкта аябагандай эле көп жумуштар аткарылып жатат да. Ал эми сиздин сурооңузга түз жооп берүү үчүн эмне себептен ошол курулуш иштери мыйзамсыз, башкача айтканда иш кагаздары жок башталып атат дегенге мен бир гана сөз айтат элем. Бул ушул жарандарыбыздын курулуш тартибиндеги уруксат иш кагаздарын алуунун тартибин толук түшүнбөгөндүгү. Ошондой эле бул жарандарга кээ бир ошол кеңеш берүүчү органдар тарабынан дагы өздөрү дагы ошол туура эмес маалыматтарды алып алгандыгында да. Анткени көп жарандарыбызда бул курулушка уруксат алуу тартиби менен жер имаратты, башкача айтканда кыймылсыз мүлктү каттоону алмаштырып алып атышат да. Көп ойлойт, мен куруп бүткөндөн кийин барып каттатам деп туруп эле куруп курулуш баштап алып атат. Ал эми курулушка уруксат алуу тартиби бул өзүңүздөргө белгилүү аябагандай чоң процесс болот. Кала аймагында биз көпчүлүк ушул массалык маалымат каражаттары аркылуу дагы белгилүү болуп калды. Мыйзамсыз курулуштардан кийин бир топ нааразычылыктар жаралып келет да. Гүлгакай, мына сиздер дагы жарандар менен түзмө-түз иш алып барган үчүн көпчүлүк жөнөкөй жарандар ушул мыйзамсыз курулуштан кийинки нааразычылыктар менен сиздерге дагы кайрылышат да. Шаарда мыйзамсыз курулуштар бар деп айтсак болот. Ал деген ушул жанагы бизде өзү Ош шаарында негизги документ бар, шаардын курулуш эрежелери деген. Ошол эрежелерде ошол жергиликтүү кеңеш бекитип берген жергиликтүү мыйзам болуп эсептелет. Ошол эрежелерге карата курулуштар жүрүш керек да. Эгерде ошону менен биз мына 2014-жылы ошол эрежелерге карата шаарды карап чыкканда, ошол мисалга ошол эле Ак Бура дарыянын четиндеги курулуштарды айтсак, ушул 2014-жылы 54 жер тилкелери туура эмес берилип, мыйзамсыз берилип, туура эмес берилип курулуштар башталганда, азыр ошол 54 жер тилкесине ушул Ак Бура дарыясынын четиндеги 47си освоение болгондо, ал жерде сауна, кафелер, анан кийин мыйзамсыз курулуштар туруп калган. 2014-жылы инвентаризация кылганда, эми адам бери азыр 3 жыл өттү, бирок ошолорду акыры неме мыйзам талаасына алып келген аракет кылып атышат. Ар ким, ар органдар. Конечно, бул нерсе деген сот аркылуу гана чечилет. Мыйзамды мыйзамсыз деген сот аркылуу аныкталат. Жана бул Ажимурат айтып атпайбы, неме деп, архитектура туура көзөмөл орган эмес, бирок архитектура ошол жергиликтүү курулуштун эрежелерин так аткарууга милдеттүү да. То есть мындайча айтканда, ошол курулуштун ошол документтин реализациясы боюнча толук менен ушулар неметишет да, алып барышат. Андан кийин эми азыр биз жаңы архитектура менен биргеликте инициатива көтөргөнбүз. Жанагы
Ош шаарынын башкы планы бекитилгенден баштап жана ошол правила застройки деп коет орусча, кыргызча ошол курулуш эрежелерин кайтадан толуктоо жана өзгөртүү боюнча ал жөнүндө Жумурат толуктап жакшылап айтып берет болуш керек. Ошонун негизинде эми ошол баштапкы план бекитилген негизинде жана жаңыртыш керек болуш үчүн быйылдан баштап биз ошол топ түзгөнбүз да, биргеликте ошонун үстүнөн иштөө боюнча. Биздин чыгармачылык топ атайын ушул Ош шаарындагы жүргүзүлүп жаткан мыйзамсыз курулуштар туурасында атайын рейдке чыгып, чогуу ушул туурасында сюжет даярдаганбыз. Анда эмесе назарыңыздарды видео сюжетке бурсак. Былтыр жабылганда кирпич көрүнгөндө келген Мастура Мырзахалилова Ош шаарындагы Гапараитиев көчөсүндөгү Сулайман тоонун борундагы үйлөрдүн биринде жашайт. 30-40 жылдан бери отурукташкан айым 3 келини жана кайнагасы анын үй бүлөлүү балдарын кошкондо жалпы 7 үй бүлө бул кичинекей турактын ар бир бөлмөлөрүндө бөлүнүп жашап жатат. Жер алып чыгууга мүмкүнчүлүк жок деген жаран эч кимден уруксаты жок. 3 бөлмөлүү там салган. Жашоочулардын жерге болгон кызыл китеби болгону менен курулуш курууга укугу жок болчу. Biz bu uydu ruhsat soramasdan salып aldık. Bunga sabab endi shuncha yildan beri birov kelib sama etma demodi. Shuning uchun tushunmasdan shu uyimizni solyapmiz. Shunga solishga vynujdenniy bo'ldik. O'g'illarimiz 25-26 ga kirib qoldi. Boshqa o'tkazadigan uyimiz yo'q. Shuning uchun majbur bo'lib shu uy solishga majbur bo'lib soldik. Коруктагы аймакка жаңы курулуш баштаган айымга жергиликтүү бийлик шаардын ортосунан жер берсе, тоонун айланасындагы үйүн бошотуп чыгаарын билдирет. 4 жыл мурун салынган үйдүн мыйзамсыз экендиги боюнча Мастура айымга алдын ала тийиштүү кызматтын өкүлдөрү эскертүү берсе, курулуш куруп көп акча сарптабастыгын айтты. А бирок Сулайман тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин кызматкерлери айымдын айткандарын жалган дейт. Кеч күздө гана бул үстүлөрү жабылып, эме кылды. Бул жол аркылуу биз күнүгө жумушка өтөбүз. Кандай көрбөй калат биз 5 жыл бул жердечи. Негизги ар бир кызматкерибиз, музей кызматкери ушул жерден өтөт. Бардыгыңыздар шаардыктар деле билет. Сулайман тоо музей комплексинин жамааты ушул жерге канча жолу кафелери менен мушташып ушул жер менен калабыз. Кандай ушул үйдү көрбөй калабыз 5 жылдан бери. Бул чындыкка жатпайт. Буну биз тиешелүү жерде өзүбүздүн укугубузду коргоп алабыз. Ош регионалдык шаар курулушу жана архитектура боюнча башкармалыгынын кызматкерлери да мыйзамсыз курулуштарды алдын алууга багытталган иш чарасында уруксаты жок там салып алган айымга 1 айдын ичинде үйдү кайрадан бузуп жерди калыбына келтирүү боюнча акт түздү. Кооператив 16 дарегинде жайгашкан турак үй боюнча биз бир нече жолу эскертүү баракчаларын бердик. Сулайман тоо археологиялык музей комплексинен бизге эч кандай кайрылуулар түшкөн эмес. Биз өзүбүз эле иликтөө үчүн аныктап турак жай ээлерине эскертүү баракчаларын бергенбиз. Биз аныктаган учурда үйдүн курулушу уже эмеси жабылып калган, чатыр жабылып калган. Бул күнү шаардын архитекторлору шаардын айланасындагы адам басууга ылайыкталган жолго чейин тосмо курган жарандар менен да иш алып барды. Архитектурадан келиштир. Ошентип айттыки, жылгы өкмөттүн жайына чыгып кетиптир, болуптур деп 9 метр узунасы кетти. 9 метр. 3 метр бул жагы кетти. Ошондон кийин бузуп салдык мына. Сулайман тоонун 137 гектар жер аянты ЮНЕСКОнун баалуу мурастар тизмесине 2009-жылы киргизилип, корукка алынган. Ал жерде эч ким менчиктештирүүгө жана курулуш курууга укугу жок. Негизи тоонун айланасында 500дөн ашуун курулуш бар. Алардын мыйзамдуулугун өткөн жылы атайын түзүлгөн комиссиялык топ карап, өз билемдик менен турак жай куруп, тротуарга ылайыкталган жерлерди коруктаган адамдар менен иш алып барган. Натыйжада 4 иш сотко өткөн. Биз эскертүү берген жеке турак үйлөрдүн көпчүлүгү ошол өз тосмолорун Сулайман тоонун аймагына чыгарып алгандыгы аныкталганда, өз тосмолорун ошол жеке турак үйлөрдүн 90% жакыны ошол өз каалоосу менен, өзүнүн эсебинен ошол тосмолорун алып, биздин башкармалык берген эскертүү кагаздагы талаптарды аткарышты да. 2 жылдан бери Сулайман тоонун айланасын кеңейтүү, жаңы курулуштарды алуу жана башка багыттар боюнча элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Ажымурат мырза, мына биз Сулайман тоонун аймагындагы ушул мыйзамсыз курулуштар боюнча көп эле иш аракеттердин жүргүзүлгөндүгү туурасында айтып келебиз да. Өзү эреже боюнча ушул мыйзамсыз курулуш ээлерине 3 ирет берилген эскертүүлөрдөн кийин гана ушул курулуштар алынып салынат дейт да. Ошол эле убакта бир топ нааразычылык менен да коштолуп келет да бул иш аракеттер. Сулайман тоо аймагы боюнча токтолуп кетсек, өзүңүздөргө белгилүү, Сулайман тоо бул дүйнөлүк мурастар
тизмесине кирген биздин Ош шаарыбыздын борборунан орун алган тарыхый эстелик мурасыбыз болуп эсептелет. Сулайман тоонун аймагында жайгашкан имараттарды курулушуна уруксат берүүдөгү ченемдик актыларга ошондой эле ченемдик актылар ошондой эле бул Сулайман тоо аймагында жайгашкан имараттарды көзөмөлдөө үчүн атайын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому кабыл алынган. Бул токтомдо Сулайман тоонун атайын коргоо зонасы белгиленген. Коргоо зонасы бул 3 негизги көчө менен толукталат. Бул Курманжындатка, бул Алишер Наваи көчөсү менен ошондой эле Кооператив көчөлөрүнүн кесилиши менен. Сулайман тоонун аймагында жайгашкан объектилерге уруксат берүүдө сөзсүз түрдө ошол эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2006 жылдагы 600 жаңылбасам 38-токтомунун негизинде, 2-пункттун негизинде Маданият министрлигинин жана экология агенттигинин атайын уруксаттыш кагаздарынын негизинде гана жүргүзүлөт деп айтылган. Ошол себептүү ошол тиешелүү органдардын макулдук иш кагаздары жок башталган курулуштар мыйзамсыз деп эсептелинет жана тиешелүү органдар тарабынан атайын чара көрүлөт. Ал эми сиз айткан суроого көпчүлүк Сулайман тоонун аймагынын коргоо зонасында жайгашкан көпчүлүк объектилерге бул жеке турак үйлөр киргендигине байланыштуу. Ошол жердеги адамдар дагы өз турак үйлөрүн оңдоого, өз турак үйлөрүн кайрадан куруу үчүн чындап аларга да кыйынчылык келип чыгып атат. Ар бир имаратка министрликтке кайрылып, министрликтен тиешелүү катты алыш алар үчүн жөнөкөй жарандар үчүн аябай кыйынчылык туруп атат. Ал эми түшүнбөй курулушун баштап алган жарандарыбыз да жок эмес. Бул боюнча бизде факт бар. Жакында эле бир ушул массалык маалымат каражаттарына да биз маалымат бердик. Ошол өз билемдик менен ушул Сулайман тоонун аймагына турак жай куруп алган адамга эскертүү берилип, кайрадан өзүнүн мажбурлоо, өзүнүн өз эсебинен кайрадан бузуп берди да. Мындай фактылар кездешип атат. Деги эле ушул курулуш жаатында жер иштетүүдө жана курулуш куруудагы эрежелерди эмне үчүн жашоочулар өздөрү дагы билиш керек туурасында биз ушул жааттагы атайын эксперт Хансар Айткулов мырзанын дагы атайын өзүнүн интервьюсу бар эле. Мына ошол серепчинин пикирине назар салсак. Жер иштетүү жана курулуш куруу жаатындагы бардык эрежелерди жарандар билүүсү зарыл. Мыйзамга ылайык шаардын ар бир жашоочусу, жергиликтүү уюмдардын мүчөлөрү шаардын аймагын пайдалануу жаатындагы угууларга катыша алышат. Шаардын аймагындагы курулуш, көйгөйлөр туурасында иш-чараларга каалоочулар катышуу менен үн кошо алышат. Ар бир аймакта жергиликтүүлөр шаар куруу жаатындагы эрежелерди билүүгө кызыктар болуусу шарт. Анткени бул алардын укугу жана өздөрүнүн кызыкчылыгын алып чыгуулары гана болот. Ошондой эле мыйзамга ылайык документ иштерин өз убагында так бүтүрүү да абдан маанилүү. Жарандар бул маселеге көңүл кош карабашы керек. Өздөрүнүн мүлкү сыяктуу жер участогун, курулуш аймагын мыйзамдуу жолу менен алып, кайра мыйзам чегинде документтештирүү керек. Жогоруда маалым болгондой, ушул жөнөкөй жарандар дагы ушул деги эле курулуш жаатындагы эрежелерди билүүсү абзел деген айтылып келет да. Гүлгакайым, ошол эле убакта жөнөкөй жарандар бул туурасында маалыматтары аз, укуктарын билишпейт деп айтып келишет да. Ушул чындыкка канчалык деңгээлде жакын? Биздин байкошубузча бул курулуш эрежелерин жарандарга билүү эмне үчүн зарыл? Биринчиден бул ошол муниципалдык жерлерди границасынан ашпоо. То есть мындайча айтканда жанагы жалпы пайдалануучу жерлерди басып алуу да, тротуарларга чыгып кетет атпайбы? Анан жана кызыл сызыктан чыгып кетип атат деген дооматтар болуп атат го мэрия тарабынан. Ошол талаш тартышты ошол эреже чечет да. Мисалга ошол элдер өзүлөрү даана билсе, что могу жерде ошол жалпы жолдор өтөт, жалпы колдонуучу парктар өтөт, тротуарлар өтөт экенин билсе, анда ошол эгерде куруп алса билбей, анда ушул курулушту бузганга өзү милдеттүү да. Мисалга мэрия компенсация бербейт. Ошол коркунучту астына ала билиш керек да ал. Мисалы үчүн ал деген убактылуу пайдаланса, эгерде бийлик разрешение макулдук берсе, убактылуу пайдаланса болот бир шарттар менен. Алда мэриянын өзүнүн муниципалдык менчиктин шарттары бар, ошол шарттар менен убактылуу пайдаланууга алса болот. Бирок анда дагы ошол жанагы
чыгымдарды өзүлөрү тартат да, эгерде ошол объектини алуу боюнча. Азыр бизде ошо чырлар ошондон улам болуп атпайбы? Анан экинчиден бул жарандарга эмнеге билүү зарыл, жанагы көктөнүү зоналары, зеленый зона деп коебуз. Мисалы үчүн парк скверлерин басып алуу боюнча. Азыр көп кабаттуу үйлөрдө салып атканда, мисалга ошол Юго-Востокто скверге 3-4 үй түшпөдүбү? Ошол чыр-чатак токтолбой келет. Азыркыга чейин ошол скверге өзү элдердин укугу бар да, жашылдандырууга. Ошол эгерде ошол эрежелерди карап келгенде, элдер мисалы үчүн өзүнүн территориясынын эрежелерин билсе, анда ушул жерде ошол баштапкы планда же болбосо ошол эрежелерде ушул зеленая зона болуп турган болсо, анда алардын ошол зеленый зонаны сактап калган укугу бар да. Же болбосо ошол көп кабаттуу үйлөрдүн жерлери, жер тилкелери, көп кабаттуу үйлөрдүн жер тилкелери дагы азыр ошол талаш тартышка түшүп келет. Эмнеге дегенде, көп кабаттуу үйлөрдүн көбү ошол менчик кагаздарын менчиктештиришкен эмес, өзүлөрүнүн придомовой участокторун. Ошол боюнча дагы эгерде ошо эрежелерде так даана жазылуу болот, көп кабаттуу үйлөрдүн жерлери алып изъятиеге тартып алууга жатпайт. Өзү жер кодексин ылайык деле тартып алууга жатпайт да. Ошого ылайык, эгерде ошо жарандар ошол укуктарын билсе, анда ошол көп кабаттуу үйлөрдүн жерлерин коргогондагы кызыктар болот да. Эмнеге дегенде, мисалга ошол эле кошунасы ошол жерге пристройка кылып атпайбы? А пристройка кылып разрешение алып, ооба, немелери бар, макулдугу бар, бирок ал пристройканы ошол жанагы колтоптоо, элдерден, жарандардын ошол үйдө жашагандардан колтоптогондо нааразычылар, биз кол койгон эмеспиз, биздин квартираны билбей кол коюп берип коюптур деген дооматтар бар да. Ал жерге ошол жаран, биринчи этаждын жараны мисалга ошол немени жер тилкени тосуп туруп, өзүнө гараж коюп алган, же болбосо ошол бир комната кошуп куруп алганы пристройка деп коебуз. Ошо бирок негизи, эгерде ошону менчиктештирип алса көп кабаттуу үйлөр, алар өзүлөрүнүн жер тилкелерин каалагандай иштетишет да. Мисалга алар ошо жер тилкелерин коммунко же бир нерсеге ижарага берген акылуу да. Ошо ижаранын акысынан ошол өзүлөрүнүн үйлөрүнүн ичине ремонт кылса болот да. Мисалга ошол крышасын алмаштырганы, же болбосо чатырын алмаштырганы, же болбосо ошол подъездди ремонт кылганы, же суу газ трубаларын алмаштырганы. Бирок алар ошол өзүлөрүнүн жер тилкелерин алдырып салуунун зыянын билишпейт да. Эгерде ошол эрежелерди билсе, анда ошол ар бир метр боюнча күрөшүп, анан өзүнүн үйүнө пайда алып келет беле деп ойлойм да. Деги эле курулуш жөнүндө сөз кылганда, бул сөзсүз түрдө башкы план тууралуу дагы кеп кылуу туура болот го. Деги эле ушул Ош шаарынын башкы планы бекитилип келди. Ага чейин, башкы план бекитилгенге чейин бир топ баягы толуктоолор, ошол эле убакта адистердин атайын өздөрүнүн билдирүүлөрү дагы алынып келген да. Ажымурат мырза, бүгүн ушул башкы план тууралуу сөз кылганда, курулуш жаатында эмне көйгөйлөр жаралып келген ушул башкы план бекитилгенге чейин? Негизинен сиз туура айтасыз. Башкы план ар бир шаардын бул негизги документ болуп эсептелинет да. Башкы план бекибеген шаардын бул өнүгүү жолу жок десек болот. Анткени сөзсүз түрдө башкы планды бекитип туруп, ошол башкы планда көрсөтүлгөн аябаганда көп факторлор бар. Ал факторлор элдин санынан баштап, ошо элдин ошол белгилүү мөөнөткө чейин иштелген башкы планга чейин, ошол кезде шаардын элинин көбөйүү демографический составынан баштап баарын изилдеп туруп, ошол мезгилде ошол жерде кандай тартипте, кандай территория, кандай абалда өнүгөт, ошолордун баардыгы көрсөтүлөт да. Ош шаарынын ген планы иштелгенге чейин, бул мезгилге чейин Ош шаары ген планы жок курулуштар курулуп келди дегенден алысмын. Анткени бул мезгилге чейин иштеген директивдик градостроительный шаар куруу иш кагаздары болгон. 88-жылкы башкы план менен, андан кийин 90-жылдары дагы иштелген ПДП деп коебуз, проект детальной планировки, ошонун негизинде иштелип келген. Шаардын өсүшү менен жана социалдык экономикалык өзгөрүүлөрдүн негизинде ал иштелген ген пландар, башкача айтканда, мурунку союздун составынан чыгып, эгемендүү республика болуп, эгемендүү республиканын ичинен Ош шаары
республикалык деңгээлдеги шаар болгондугуна байланыштуу кайрадан ош шаарынын ген планын башкы планын кайрадан иштеп чыгуу зарылчылыгы келип чыгып, бул башында 2007 жылда иштелип башталган, кайрадан тиешелүү дагы өзгөрүүлөр кирип, башкача айтканда Жапалак айыл аймагынын территориясы толук камтылбай калгандыгына байланыштуу 2014 жылы жылдын экинчи жарымынан баштап бул идея кайрадан колго алынып, 2 жылдык бир жарым жылдан кийин 2016 жылы март айында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атайын токтомунун негизинде ушул ош шаарынын башкы планы бекиди да. Эми ош шаарынын башкы планында өзүңүздөр билесиздер, анын кийинки этаптарда болот. Кийинки этаптар жөнүндө жумуш алынып кетип атат. Гүлкак эжеке айткандай, кийинки этаптарынын негизинде биз өзүбүздүн негизги нормативдик укуктук актыларыбызды дагы өзгөртүү киргизишибиз керек. Негизги кийинки этаптарына проект детальный планировки деп коебуз. Проект городской черты деп коебуз. Бул башка кыргызча айтканда деталдык пландоо долбоору менен ошо шаарыбыздын чек ара долбоорун дагы иштеп чыгышыбыз керек. Башкача айтканда шаарыбызга кошумча кошула турган жерлердин чек араларын аныкташыбыз керек. Шаардын деталдык пландоо долбоорун иштеп чыгышыбыз керек. Бул боюнча ош шаардык мэриясында атайын шаардык кеңештин депутаттарынын катышуусунда, ошол ген планды иштеп чыккан долбоорлоо институтунун өкүлдөрүнүн катышуусунда, ошондой эле шаарга чектеш жайгашкан Кара Суу районунун айыл өкмөттөрүнүн катышуусунда атайын комиссия түзүлгөн. Бул боюнча кандай жумуштарды аткарыш керектигибиз жөнүндө пландарыбыз так болуп, ал эми алдыдагы мына 1 жылдын ичинде аткара турган жумушка канча сом акча каражат керек болгондугу тууралуу дагы так маалыматтар алынган да. Биз курулуш жаатында сүйлөшкөндө мына мыйзамсыз жакка нук бурулбасын деген өңүттө көпчүлүк жарандарды алдын алуу иш-аракеттери туурасында дагы кеп салууга мезгил келди. Мына Гүлкак айым бейөкмөт уюмдарга эмне үчүн барып атат? Бүгүн мыйзамсыз курулуштан жабыр тарткан, наразычылыкты артынан барган жарандар деги эле эмне иш-аракеттерди көрүш керек алар ушул алдын алуу иш-чараларында? Алдын ала иш-чаралардын бирин айтып кетсек, ошол мыйзамсыз курулуштар боюнча наразычылык көбүнчө эле эгерде ошол жарандын өзүнүн мүлкүнө угроза болсо, мындайча айтканда өзүнүн жер тилкесине же жашаган үйүнө угроза боло турган болсо, ошол маалда кайрылышат да. Мисалга айтсак, ошол жанагы жерлерди тартып алуу боюнча изъятие деп атпайбызбы, жолдорду кеңейтип атканда же болбосо ошол башкы пландын негизинде ошол жерге бир объектилер, соц объектилер түшүп калган болсо, анан кийин ошол элдер менен келишим түзүп, ошолорду мындайча айтканда тартып алуу эмес, анан сатып алуу деп айтсак болот, выкуп деп коет. Жергиликтүү бюджеттин акчасынын эсебинен ошол жер тилкелерди, үйлөрдү сатып алуу боюнча. Анан эми ошол эрежелердин дагы миңеси кереги бар бизге. Эмнеге дегенде, элдер ошол келечекте билиш керек да. Демек, башкы планы боюнча бул жерде жол кеңейе турган болсо, же болбосо ушул жерде көп кабаттуу үй тура турган болсо, же болбосо ошол бир соц объект, мектеп же поликлиника, соц объект тура турган болсо, анда ал жаран ошол жерде жаңы курулуштарды курбаш керек да, же болбосо аны бирөөгө сатканга аракет кылбаш керек. Же жаран ошол жерде ошол келечекте алынат экен дегенин билбей сатып алышы мүмкүн да. Же үй сатып алам деген жаран дагы билиш керек да, ошол жерге келечекте объект түшө турган. Бул биринчиден. Экинчиден, жарандар бизде ошол жанагы бир эле өзүнө тиешелүү болгон учурда кайрылбай, коомдук керектөөлөр боюнча да кайрылса да жакшы да. Мисалга айтсак, ошол жалпы колдонуучу жерлер боюнча парктар, тротуарлар, же болбосо ошол жолдор, придомовой земельный участоктор, жалпы колдонуучу жерлер да, ошолор боюнча дагы булар коомчулук менен кошо аракет кылышса жакшы болот эле. Эмнеге бизге
кийинки суроого эмне үчүн бизге кайрылышат деген суроого алар деген жана көзөмөл органга деле кайрылса болот, экотехинспекция, башка органдарга деле кайрылса болот. Бирок эми алар оперативдүү мындай жумушу, чарба боюнча жумуштары көп болгон үчүн оперативдүү чечимдерди, оперативдүү жоопту бере албаган үчүн алар бейөкмөт уюмдарга кайрылышат. Бейөкмөт уюмдар биринчиден оперативдүү жооп беришет, оперативдүү чара көрүшөт биринчиден, экинчиден ошол консультациялардын, юридикалык консультациялардын сапаты бийигирээк болуп калат окшойт. Андан кийин булар элдер өзүлөрү бейөкмөт уюмдарга эмне көбүнчө ишенишет, эмнеге дегенде булар көз карандысыз орган болгон үчүн консультацияны бирөөгө көз карандуу болуп бере албайт деген жыйынтыктары бар үчүн бизге келишет. Анан биз деле мисалга айтабыз, мыйзамсыз курулуш, мыйзамдуу курулуш же болбосо тиги же бул инстанциянын туура эмес кыймыл аракет кылды деген чекитти сот чыгарат. Биз деле чыгарбайбыз. Биз дагы туура консультация берген аракет кылабыз. Бир эле нерсе, биз деген ага консультация бергенден сырткары ошо сот учурунда бекер адвокаттык жардам көрсөтүшүбүз мүмкүн да. Ошол жер тилкесин коргоо боюнча, ошол адамдын жер тилкеси коргоо боюнча же болбосо үйүн коргоо боюнча. Жанагы азыр көбүнчө эле чырт чатак ошол жанагы застройщиктер менен болуп атпайбы? Договор менен келишим кылып алышкан, жерлерин берип койгон, анан көп кабаттуу үй салгандан кийин алар кайта өзүнүн менчик укугунан ажырашкан. Анан кийинки дагы чоң суроо, бул жанагы сиз жакшы суроо бердиңиз, жарандар эмнени билиш керек? Жарандар өзлөрүнүн документтерин толук бүтүрүп алыш керек. Жерге болгон укугу документтерин толук оформление кылып алыш керек. Үйгө болгон документтерин толук оформление кылып алыш керек да. Болбосо кийин ошол жер титирөөлөр болгон учурда же болбосо ошол сүрдүрүү учурларда алар толук компенсацияны мыйзам аркылуу албай калышы мүмкүн. Дагы сотто биз аларды коргой албай калышыбыз ыктымал. Эмнеге дегенде өзлөрүнүн правоустанавливающий продюсерский документтери чеки болуп калган маалдар бар да. Ошон үчүн ошол жарандарга болгон рекомендация өзлөрүнүн укуктарын толук до конца оформление кылып алган деген рекомендация. Экинчиден, эгерде алар билбей турган болсо, ошол документтерин көтөрүп келип, ошол госрегистрге же архитектурага көрсөтүш керек да. Мен документтеримди көрүп койгулачы, толугу менен оформление болгонбу, болгон эмеспи? Же болбосо бизге окшогон бейөкмөт уюмга документтерин алып келип консультация алыш керек да. Бир сыйра инвентаризация кылып текшерип бериңиздер деген маалымат. Рахмат, Ажимурат мырза, бизге мына убакыт дагы соңуна келип калды. Жыйынтыктоочу сөз, жарандар ушул өздөрүнүн деги жерге болгон укуктары туурасындагы пикирлиге сөзгө улай да. Мисалы, көпчүлүгү документ иш-чараларына өтө мындай чийки мамиле жасашып, ошол документтерди аягына чейин чыгарышпайт деп айтып келишет да. Бул иш-аракеттер менен сиздер көбүн эсе туш болосуздар. Эжеке туура айтат. Негизинен ушул жарандарыбыздын иш кагаздарына болгон мамилесинин супсактыгынан ушул нерсеге барып атабыз да. Өздөрүнү биз эскертүү берип туруп, ошо эскертүүдө сен муну бүгүн эле буз же бүгүн эле сеники мыйзамсыз деп жазбайбыз. Биз ошол тиешелүү иш кагаздарыңыздарды алып келиңиз деп. Эмнеңиз бар болсо ошону алып келиңиз. Эгерде келген адам, бизде биринчи кабатта жайгашкан атайын консультациялык бөлүмүбүз бар. Ошол жерден толук кандуу консультация болот. Ошол жерден консультацияны так эмес алган болсо, биздин бөлүм башчыларга түз кирип консультация алганга акысы бар. Ошондой эле биздин адистер тиешелүү консультацияны жерлерде дагы берип жүрүшөт да. Бирок ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул биздин жарандарыбызга да айтсак болот, өз турак жайыңыздарга, өз ошол жер тилкеңиздерге тиешелүү иш кагаздарды өз убагында иш кагаздарды жасатып, өз убагында ошол тиешелүү уруксат иш кагаздарын алып алсаңыздар депчи. Анткени ушул бардык ушул градостроительство боюнча процесс жүрүп атканда, мисалга жер тилкелери изъятия болуп калышы мүмкүн, же болбосо кайрадан өкмөттүн, мамлекет тарабынан сатып алыныш болуп калышы мүмкүн, же болбосо башка план негизинде жол ачылып калышы мүмкүн. Ошол мезгилде адамдардын колдорунан башкача айтканда 50% гана толук эмес бүткөн иш кагаздары чыгып атат да. Ошон үчүн бул жерден көп түшүнбөстүктүн негизинде гана адамдарыбыз ошол жерге болгон укугун, үйүнө болгон укугун ошон үчүн билбегендиктен болуп жатат.
Рахмат, чоң ыраазычылык билдирип өтөлү, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү коңгуроо көрсөтүүсүнүн чыгарылышында биз сиздер менен биргеликте деги эле жерге болгон укук жана ошондой эле бүгүнкү күндө Ош шаарында жүргүзүлүп жаткан курулуш жаатында жана мыйзамсыз курулуштар туурасында, алдын алуу иш-аракеттери туурасында кеп салдык. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздөн эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.